Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Ысык-Көл областынын Барскон айылынын тургуну Ысқақ Байгонуш уулу Москва шаарынан буйртма алып, өзү бычып, элет жериндеги кыз-келиндерге тиктирип ишкердик кылууда. Азыр ал 30га жакын кыз-келиндерди иштетип, 10 күнгө 15 000 сомдун тегерегинде айлык төлөп берет. Учурда кыз-келиндер бычылган кийимдерди өз үйлөрүндө отуруп тигип жатышат. Ден соолукка байланыштуу ШЭЯ тармагына аралаштым. 2 балам бар. Келинчегим мугалим. Мага тигүү тармагына жардам керек болгондуктан, ал мектепти токтотуп, технолог болуп иштейт жанында. Шаарда дос балам ушу ШЭЯ цехте ütүкчү болуп иштеп, ошол чакырып калдык. Ошонун жанына барып иштеп, кройго кызыгып кеттим. 7 жылдай кройдо иштеп жүрдүм. Платьялар, кардиган, спорт көйнөктөрү ушуларды тигип атабыз. Пальто, ал келинчегим жетишпей атканда отура калып тигише коем бычкандан сырткары. Ошондо 10 күндө мисалы үчүн 1200 женский платье болсо, 500 пальто отправка кылам да. Ар бир адам кичинекейинен баштап эле чоңойгондо ким болоорун ойлоп, келечеги жөнүндө кыялданып келет. Окуучулар өздөрүнүн табиятына төп келбеген кесиптерди тандоосундагы негизги факторлор алардын иш жөнүндө толук билбегендигинен улам келип чыгат. Ошондой эле ата-эненин же чөйрөдөгү башка адамдардын айтуусу боюнча кесип тандап алышат. Барскон айылындагы номер 55 кесиптик лицейдин жетекчиси Чыныбек Ажыбеков азыркы замандын талабына жараша кесипти аялдын же эркектин жумушу деп айырмалоого мүмкүн эмес экендигин белгилеп, шыгына, талантына жараша иш жүргүзүүгө боло турганын билдирди. Заманга жараша азыр кесиптин же болбосо жумуштун аял эркек деген жыныска бөлүп коюу маселеси жок. Бизде ошол сварканы окуп деле ширетүүчү болуп бүтүп, мен былтыр үй бүлөлүк шарт менен азыр иштебей калды. Мастерликке чейин жеткен кызыбыз бар. Ушул жерден окупту, андан кийин мастерлик алып калганбыз. Баланын кесип тандоосуна ата-эненин ролу чоң экендиги белгилүү. Айыл тургуну Айгүл Аблас кызы баланын кесип тандоосун мектеп жашында эле баштоо зарыл дейт. Анткени бала жашынан эмнеге шыктуу, кайсы жумушту өз деңгээлинде аткара билет, ошого жараша калыптанышы керек. Бала өзү жактырбаган кесипти тандоодо ийгилик алып келбей турганын дагы айта кетти. Биринчиден, сен өзүңдүн эмнеге шыгың бар, эмнеге кызыгасың, сен ошол жасап жаткан жумушуң толугу менен өзүңө жагабы? Ошол азыркы заманда ошол үй бүлөнү багуу керек. Үй бүлөгө ошо нерсе талап кылынат да. Аялдын жумушу, эркектин жумушу деген заман эмес да. Ошону улантып иштеп үзүрүн көрүш керек. Үй бүлөсүн ошол жумуш менен иштеп ошол багып атат да. Кесипке туура багыт берүү өлкөнүн да, жаштардын да кызыкчылыгы үчүн маанилүү. Даярдаган Гүлкайыр Осмоналиева.